Сүйлана карындашым, мектепте эмне жаңылык болуп атат? Мектепте жаңылык деле жок. Баары мурункудай эле. Бардыгы университеттен окушат. Мен да ушуну ойлоп Кореяга окусамбы деп жатам. Заявка да таштап койдум. Ошого силердин макулдугуңа кирип берип жатам. Каяктагыларды ойлойсуң? Жашообузду көрүп турасың. Атаң да биздин жашообузду оңойм деп бизден алыста жүрөт. Сен андан көрө келечегиңде турмушуңду ойлогусуң. Атаң экөөбүз кичинеңде бирөө менен макулдашып койгонбуз. Апа, мен деле окугум келет да. Ошолорго беребиз кызым. Башкаларга окшоп жакшынакай болуп жүргүм келет да. Иштейм мен дагы. Жок кызым. Сен каяктагыларды ойлоп бизди да кыжабат кылба. Андан көрө келечектеги жашооңду ойлочу. Апа, мен өзүм билем. Сен эмне менен апама кыйгып жатасың? Кызым, кайсыл жакка кетип атасың эми? Тамагыңды ичпейсиңби? Апа, мен аркесине кеттим. Кызым, тамактанып албадың да? Тамак ичип алсаң болот эле го. Kızın çıkar jeri ağır bulun. По данным ЮНИСЕФ, в Кыргызстане 13,8% женщин в возрасте до 24 лет выдавали замуж против своей воли. Принудительные или ранние браки – это нарушение основополагающих прав человека, которые лишают девочек образования, здоровья и перспектив. Практика кражи невест для принудительного брака не имеет никакого отношения к культуре и традициям Кыргызстана.